Bir аксакал умраға келген екен, ушу 77 аксакал ушундай Эрмек устаз, күчтүү устаздын жамаатына түшүп калган экен. Анан ага айтчу экен күндө: кемпирим, сен эң жарманы, сен эң мыкты жашайсың, сен айылдын эң сулуусуң. Нан жапкандай, сен жапкандай эч ким жаба албайт. Сен айылда номер айдын принцессасың. Күнүнө жакшы сөздөрүн айтчу экен. Анан ушундай устаздын сабагына келет, ушундай акыйкатты угат, жүрөктөрү ачылат. Анан аябай баягы 5 мал намаз окуп, ыйманы күчөйт. Анан айылга барса эле баягы сөздөр жок. Кемпири да ушустур экен, мындай таяк менен чукулап, эмне унчукпай калгансың десе, айткан экен: кемпирим, кечирип кой, умра барып келгенден кийин калп айтканга болбойт деген экен да. Эми умрага барып келгенден кийин калп айтканга болбойт, жаман айтканга болбойт, намаз окой койгонго болбойт, жолукту чечип койгонго болбойт. Апалар, ушул жактан сураныч, намазга бекем болуңуздар. Ушуга келгенден кийин мен көбүн эле көрүп атам, бул жакта биздин катталуучулардын апалары сүрөттөө жибергендер, мен апамды жиберип атам, видеого тартып жиберип коюңузчу, бир чыгарып коюңузчу дегенде мындай бардыгындай. Алла разы болсун, ошолордун мээнеттери текке кетип калбасын. Кээ бирler балдар Россияга иштеп акыркы акчасы менен чогутту, бели ооруп чогутту, башы ооруп чогутту, келсе анан ошолордун мээнеттери текке кетип калбасын. Намазга сураныч барыңыздардан, намазга бекем болоюк. Анан сөзүмдүн аягында иншалла сиздер биз 3-4 күндөн Меккеде барабыз. Жолугуп калсак иншалла Кудай буйруса, баягы Малайзияда бирөө менен таанышып калдык. Аты Абдулла болсо, биздики Билим дейт. Мындай дейт: Билим дейт, экөөбүз Алла үчүн дос болдук дейт. Алла үчүн дос болгондор кыяматта бири-бирин коргой алат дейт. Мен кыяматта эгер бейиште дейт, мен көрүнбөй калсам, сен Алладан сура дейт. Абдулла деген биз Малайзиядан таанышканбыз. Абдулла деген досуң көрүнбөйт го, сен Алла чыгарып бер деп, сен мени сура дейт. Эгер сен көрүнбөй калсаң, мен тияктап калсам, мен сурайын дейм да. Нурукчу эми Кыргызстандан жолугабызбы, жолукпай калабызбы билбейбиз. Аллах Таала жолукканга насип этсин. Бирок жолукпай калсак, баарыбызды бейиште жолукканга насип этсин да. Көрбөй калсак, бири-бирибизди издейик, издейбизби иншалла. Мына умрада чогулгон элек, пайгамбар шаарында чогулгон элек деп,